Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 saat boyu байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Жүз канча өлкө катышкан конкурстан биринчини алдыңыз? 111. 111, жакшы. Бүт араб өлкөлөрү, Египет бүт баары катышты да. Саудия экинчи болуп калды. Саудия экинчи болуп калды. Бахрейн үчүнчү болуп калды. Дүйнө жүзүндөгү дин таратуучулар, диндин мекени экинчини алып калган турбайбы анда? Бул дагы болсо биздин Кыргызстандын жакшы жетишкендиги дин боюнча. Мына биз динге эркиндик беребиз. Ишине аралашпайбыз диндин. Бардыгы каалаган киши өз динин карманат. Намаз окуйт, Куран окуйт дегендей, мечитке барат дегендей. Башка өлкөлөр окшоп биз мисалы чектеп, ары болгула, бери болгула, анан минткиле, тигинткиле дебей элебиз, көрүп атасыңар мисалы. Мына мечиттер боюнча да бардыгын ээн эркин коюп койгонбуз. Мына ошонун жыйынтыгы десек болот бу дагы. Ошонун жыйынтыгы. Азаматсыз, Кудай күч кубат берсин. Мындан ары дагы билимиңизди, илимиңизди дин чөйрөсүндө өркүндөтө бериңиз. Башка биздин келечектеги балдарга үлгү болуңуз. Жаш муундарга үлгү болуңуз, мектепте окугандарга, студенттерге дегендей. Туура эмес жолдо кетип аткандарды туура жолго бурганга аракет кылыңыз. Ошолорго мына салым кошсоңуз эле сиз Кыргызстанга чоң салым кошкон болосуз. Араб тилде Кыргызстанда үйрөнгөн. Кыргызстан биякта. Шектеле, принципи университетте. Чет өлкөдө кайсы жерде окудуңуз дин боюнча? Чет өлкөдө окуй элекмин, эми окууга баратам. Эми, то есть Кыргызстандан чыкпай туруп эле. Мадина биринчи курста подкурста окуп эле. Сиз окуттуңуз да ошону? Бизге ушул Кувейт университеттен кийин жумушка келди. Анан бул киши менен заниматься этип калдык, ошол неме кылып. Анан Кудай буйруп, былтыр конкурска өзү катышам деп аракет кылып калды. Куранды мурун эле жаттаган экен атасынын кеңи менен. Анан кийин бул жерде кошумчасы Курандын тафсири дейт, арабча мааниси менен катышамын, араб өлкөлөрүнө барып деп. Жылда бир ушул 42-нчи жолу өткөзүшү Сауд Араб өлкөсүндө падышасынын атынан арналган бүткүл дүйнөлүк конкурс бар. Ага катышуунун шарттарынан бири Куранды эле жатка билбестен Курандын маанилерин арабча жаттап билиш керек. Анан ошого даярданды, 3 ай даярданып эле, мына каникулда барып катышты, ошол көзөмдө сентябрда бар. Анан ушундай ийгиликке жетип келди. Молодец, азаматсыз. Канчадасыз? Азыр 24-тө. 24, келечек да калды да экен. Аманчылык берсин Кудай. Күч кубат берсин. Ол 400 жыл болгон Курандын көчүрмөсү. Бул өзү 400 жыл болгон Куран экен, бирок ошону баягы жаңылап, мынакей сүрөткө тартып туруп, анан кийин жаңылап чыгарып койгон болсо экен да. Ашак бул өзү саналуу эле бир 2-3 экземпляр болсо керек баягы немеси. Өзүнүн оригиналы. Анан муну ушундай жаңылап чыгарып койгон экен. Ошол Куранды тек көрүп атам. Жерде ошол Куран аяттар жазылган экен. Аяттарды көрсө. Бери караңыз. Рахмат.